Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин студиябызга өзгөчө коноктор келип отурат. Өзгөчө дегенин себеби мындан 40 жыл мурда мына ушул биздин куттуу университетибиздин астанасынан билим уясынан учуп чыккан бүтүрүүчүлөр болгондо да бир группадан үй бүлө союзун түзүп, түтүн булатып, бүгүнкү күндө элибизге билим берүү, илим тармагында чоң кызмат кылып келе жаткан үй бүлөнү чакырганбыз. Өзгөчө үй бүлөнүн кожоюну Кыргыз Республикасынын педагогика кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу институтунун жана кайра даярдоо институтунун директору, педагогика илимдеринин кандидаты доцент Токтомамбетов Алмазбек агай. Кош келипсиз агай. Ошондой эле кесиптик илимий усулдук республикалык борбордун жетектөөчү адиси Субанова Багдагүл эжекебиз. Кош келипсиздер. Алмазбек агай мына жакында эле Жалал Абад жергесинде жалпы мугалимдердин ушу илим билим маданият тармагына талапкер болуп жүргөн инсандардын башын бириктирип чоң эл аралык симпозиум өттү. Сиздин 60 жылдык мааракеңиздин урматына сөздүн башында сизди мен ушул юбилейиңиз менен куттуктап коеюн. 60 жылдык өмүрүңүздүн 60 жылдыгы, педагогикалык ишмердүүлүгүңүздүн 40 жылдыгы болуптур, илим ишмердүүлүгүңүздүн 30 жылдыгы. Деги эле ушул симпозиум жөнүндө эки сөз менен баштасак, сиздин алдыңызга койгондой деңгээлде өттүбү, пландалган деңгээлде болду, кандай эсептейсиз? Быйылкы симпозиум чынында бир өзгөчө болду. Анткени жылда 100 адамдын тегерегинде баяндама берсе, быйылкы жылы 200дөн ашык баяндама берилди. Катышуучулар каалагандардан көп болду. Ал тургай кээде баяндамасы өтпөй калса дагы өзүнүн эсебинен келип, ошол жерде катышып кеткендер дагы көп болду да. Анан бул иш-чаранын башталышында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Жолдубаев биз куттуктады. Мамлекеттик тил жана тилдер саясаты комиссиясынын төрагасы, президентке караштуу комиссия Каныбек Осмоналиев өзү келип катышты. Биздин аймактардан, Филиппин өлкөсүнөн, Россиядан 2 конок келди, Өзбекстандан, Казакстандан, анан Кыргызстандын бардык аймактарынан, жогорку окуу жайларынан, лицейлерден, колледждерден, бала бакчадан, мектептерден көп адамдар келип катышты да. Анан дагы бир өзгөчөлүгү быйылкы жылда бир күндүн ичинде түшкө чейин пленардык түштөн кийин секциялык болуп бүтсө, быйыл ошончо көп доклад, көп каалоочулар болгондон 2 күн эртеден кечке чейин өттү. Катышуучулардын кызыгуусу баягы пленардык жыйында дагы, суроо жооп талкуусунда дагы, анан эртеси күнү мастер-класстар болду. Анан секциялык иштер болду. Секциялык иштерде, мастер-класстарда дагы абдан активдүү катышып, демеле экинчи күнү да кечке чейин бүтүрө албай, мындай кызуу талаш тартыштар, ойлор болуп келди да. Анан менимче бул симпозиумдун темасы дагы инсандын руханий адеп актылык өнүгүүсү, дене тарбиясы, жарандык көз карашы, учурдун орчундугу маселеси деген темада өттү да. Бул биз ойлоп калдык, ушул тема дагы баягы жалпы элдин көкүрөгүндөгү көйгөйү болуп аткан маселе болгондуктан ушундай жакшы деңгээлде өттү деп айтсак болот да. Мына кызыгуу менен бул президенттин жарлыгын, номер 1 жарлыгын ишке ашуунун алкагында болду. Буга биз буга чейин дагы 11 жолу өткөргөнбүз Кыргызстан боюнча. Бул 12-чи илимий практикалык симпозиум. Буга чейинкилерин негизинен Бишкекте, анан Көлдө өтүп келген экен. Мен 19-жылы сунуш киргизип, региондордо өткөрөлү, аймактарда. Бишкекте эмес, бүт Кыргызстан билсин деп, анан Ошко ОГПге берген болчубуз, 19-жылы өткөн. Андан кийин Таласта берсек, пандемия болуп калып, былтыркы жылы 5-6 пайда Талас мамлекеттик университетинин базасында өткөн. Быйыл Жалал Абадта Токтомаматов атындагы Элала университетинин базасында болду. Биз быйылкы эстафетаны Нарынга бердик. Нарында атайын Борбордук Азия университети бар, анан Нарын мамлекеттик университети биргелешип, кийинки жылы өткөрүшөт. Ошондо биз 2025-жылы Баткенде өткөрө турган болсок, Кыргызстандын бардык аймагында бул симпозиумду өткөргөн болобуз. Рахмат, мына симпозиум жөнүндө маалымат алдык. Кут кылсын, биз да ошол болуп аткан окуяны симпозиумду көз салып турдук, анализдедик көп. Ошол жерге катышкан мугалимдерден бир прогрессивдүү жакшы ойлор чыгып атты. Эми Бактыгүл эжеке, бир студенттик күндөргө кайтып келсек да, мына ошол университетте быйыл сиздер 40 жылдыгыңыздарды жалпы группалаштар, кесиптештер белгилеп атасыздар. Агай жөнүндө сурагым келет да, студент убакытта агайдын сизди өзгөчө таң калтырган сапаттары, мамилеси жөнүндө. Анткени азыр агай жалпы элибиздин көзүндө, оозундагы инсан, жаны тынбай ушу билим берүү тармагында мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча иштеп жүрөт.
Студент кезинде кандай эле? Жакшы болот. Биз Алмаз экөөбүз ошол 79-жылы ошол филфактын 1-курсуна чогуу окуп калдык. 83-жылы бүттүк. Мына быйыл сиз айтып аткандай 40 жылдыгыбыз болуп атат. Баягы мезгил учкан куш дегендей билинбейли байкалбай эле 40 жыл өтүп кетиптир. Алмазды мен ошол 1-курска келгенде Алмазды эле мен деле мындай байкалбаган адамдар окшойбуз. Мен чындыгында бир 2-курсту бүткөндө байкадым окшойт да, ушундай бала бар экен. Себеби бул окуп жүргөндө эле Алмаз активный балдардан болчу. Анан сабакты жакшы окуйт эле. Ал убакта деле азыркыдай эле студенттер мугалим бир аз кечиккенде эле качып кетчүбүз да. Алмаз ошондо да баарыбыз тартипке салат эле. Эмне качасыңар күткүлө деп анан ошондо деле баягы жакшы окуган балдарга лидер катары группадагылар сыйлап калчубуз да. Анан ошентип жүрүп Алмаз окууда дагы, коомдук иштерде да активист болчу. Анан Алмаз экөөбүздүн мамилебиз биз 3-курсту бүткөндө 4-курста сүйлөшүп, ошол жакын мамиледе болуп калдык. Анан окууну бүтүп, 1 жыл экөөбүз эки жакта иштеп, андан кийин ошол баш кошуп үйлөнүп, азыр ошол 3 баланын ата-энесибиз, 3 неберенин чоң ата, чоң энесибиз. Агай, мен сизден сурагым келет. Мына сиздердин өмүр бою аркалап келе жаткан кесиптин таап берген бир ыйык билим ордосунда интервью болуп атат. Бир эле кесип эмес, бир өмүрлүк жолдошту да жолтурганга, тапканга бир аянтча болуп берген экен да. Şu Ош мамлекеттик университети жөнүндө сиз көп эл аралык мекемелерде иштедиңиз, республикалык мекемелерде иштеп атасыз. Университет жөнүндө эстегенде оюңузга кандай мындай сезимдер келет? Университеттин баркын чындап келсек, баягы бүткөн кезде анча сезбеп турбуз. Университет баары ушундай болот деп ойлойсуң да, баары жерде ушундай деген ой. Анан мен айылда мектепте мугалим болуп жүргөндө Кийин районда иштедим. Анан 87-жылы Бишкекте азыркы Кыргыз билим берүү академиясы, анда илимий изилдөө педагогика институты деп аталчу да. Ошол жерге конкурс менен өтүп барып калдым. Анан мектепте жүргөндө дагы ошол көпчүлүктүн арасында эмнегедир ошол Ош мамлекеттик университетин, ал кездеги Ош мамлекеттик педагогикалык институт эмес беле, бүтүп баргандар мындай камчы салдырбай кетет экен да. Бардык жерде тың мындай өзүн артка калтыргандар көргөн жокмун, бияктан бүтүп баргандар. Анан ошондо ойлоно баштадым. Эмнеге десе, көрсө биз баягы байкабаган менен чынында куттуу жер, абдан сапаттуу баягы бүтүрүшчүлөр даярдаган экен да. Анан ойлоп көрсөк, ошол кездеги мугалимдер, бизде окуткан мугалимдер өзгөчө бир адамдар экен да. Бир улардын жанакы өзүнүн сабагын, предметин билгенден сырткардагы бизге мындай адамдык мамилеси, адамгерчиликти үйрөткөнү, анан бизге ата-эне катары мамиле кылганы мына өзүбүздүн башыбызга келгенде анан түшүнө баштадык да. Мен айтып аткан 87-жылы баргандан кийин эми көп учурда талаш тартыш болуп калат. Баягы жылдык отчеттор болгондо ар кандай болот. Ошондо көрүп жүрдүм да, мен ойлогон башка жактан бүтүп келгендер кыйын дегендер жок. Мен өмүрүмдө бир да жолу мындай кыйналган жокмун турмушта. Бүгүн дагы сүйлөгөндө айттым, 40 жылдыкта ошол биз бир турмушта ийгиликке жетишкен болсок, турмушубузда кыйналбай жашаган болсок, ошондо Ош мамлекеттик университетинин салымы өтө зор деп. Кээде айтып калышат, ошол мындай бир билим боюнча, адамгерчилик боюнча дегенде мен дайым айтам. Бул жерде мен айта турган бул ата-эне, анан кийин экинчиси бизде окуткан университет деп. Ошол университеттин баягы дөй шаадай болгон агай эжекейлер да. Багдаловичке мына сөз улап эле да, ошол азыр агай белгилеп кетпедиби? Дөй шаадай болгон агай эжекейлер деп. Азыр бүгүнкү күндө ошо 40 жылдыкты белгилеп атып, кайсы мугалимдердин атын эстеп, ошолордун сиздерге өткөн сабактарын эстеп кеп кылып атасыздар. Анан деги эле ошол мезгилдеги университеттин абалын мындай сүрөттөп берсеңиз, анткени арадан 40 жыл өтүптүр. Бул бүгүнкү биздин телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин жаштар биз үчүн бир мындай өзгөчө бир таасирдүү нерсе деп эсептейм да. Биз ошол келгенде алгачкылардан болуп эле Алмаз айткандай биз окуткан мугалимдердин мындай потенциалдык деңгээли өтө жогору экен да. Анан ушул убакыт өткөндөн кийин байкап атабыз биз. Ал убакта биздин убагыбызда деканыбыз Сүйтбек Ибраимович болчу. Чумаш Мамытов деген фонетикадан окутуп калды агай. Шатманов агай окутуп калды. Акбаралы Акбарсыдык агай окутуп калды фольклордон. Суранчиева Булбулежи окутуп калды бизде. Ошол мугалимдер Алмаздын айтканына мен да толук кошулам. Ошол
педагогиканын ушу корифейлер окуткан экен да биздечи. Чындыгында кийин турмушта кыйналган жокпуз биз. Мына ушул убакка чейин ошол алган билимибиз менен нан таап жеп келатабыз. Анан ал убакта ошол студенттердин бир өзгөчөлүгү мугалимдер лекция эме болгондо азыркыдай бизде маалыматтык булактар азыраак окшойт. Ошол мугалимдердин лекциясын биз баягы жазып алганга аракет кылат элек, ошону кайра эртеси күнү окуп эле айтып бергенге аракет кылат элек да. Анан баягы окуп жүргөндө көбүнчө эле ал убакта адабияттар да аз окшойт бизде. Басылмалар аз окшойт. Ошол мугалимдердин ошол лекциясына көп таянат элек да биз. Анан азыркы менен салыштырып болбойт. Азыркы студенттерде мисалы маалыматтык булактар өтө көп. Анан биз ошол убакта ошол мугалимдерден окуп калганыбызга биз сыймыктанабыз да азырчы. Турмушубузда көп пайдасы тийди. Болмаса ошол мезгилдеги мындай балким экөөңүзгө байланышкан же жалпы эле студенттердин турмушуна байланышкан бир кызыктуу окуялардан кеп кылып берсеңиз. Бир эсте калган, азырга чейин бир эстегенде бир жылмайып койгон бир окуялар болсо керек. Андай окуялар албетте көп эле болду. Биз ал кездеги турмуш кичине башкачараак экен да. Биз ал кезде балдар кыздардын саны дагы мындай тең болчу. Анан биз 3 группа элек ЖЗМ деген. Балдар кыздар дегенде азыр мисалы көбүнчөсү кыздар окуйт. 25 жана 12-13төн эле да. Мисалы 12 эркек болсо 13 кыз же 13 эркек 12 кыз дегендей. Биз тең болчубуз. Ошон үчүн биз балдар кыздар болуп группабыз менен көп киного барат элек. Кээ бирлер айтат эле группалаш менен да киного барат деп таң калып койчу. Биз эмне группа сабайбыз да ынтымак элек. Анан көп мындай театрга көп келчүбүз. Ал кезде билесиздер да ошол кездеги азыр мына эң кыйын деп аткандар ушул Ош драма театрында иштешкен. Ошолорду биз бир жумасына бир жолу театрга барат элек. Анан мен бүгүн да эскерип айттым 40 жылдыкта балдарга. Бир жолу кечирээк чыгып калдык театрдан. Анан кетели десек кыздар айтып калды, чарчап калды. Берден биз тияка жөөлөтүп кетчүбүз да. Такси менен кетпейлиби деп. Анан ошол жерде турган эркек балдар бирибизди түртүп, кимде акча барса эч кимде акча жок экен. Анан ал кезде 1 рубль менен алып барчу. Ошол 1 рубль да жок. Анан кыздардан сурасак деле болмок экен. Анан уялган эмне кылышыбызды билбей турабыз. Анан такси азыркыдай көп эмес. Анда бир такси өтөт. Керек болсо күндүз таксиге да очередке турчу да. Анан бир такси келип атат, көрмөмүш болуп турдук. Анан кийин тушуга киргенде кол көтөрүп калды. Анан өтүп кетпок дейт да. Жүгүрүп барып эле кетип кал акчабыз жок деп калды. Анда биринчи түшүнбөй калган кетип калып. Bir top durduk 5 minut ötünden daha taksi geldi. Daha şonda kıldık. Anan 3-üncüsü gelgenden ayttık. Bu эми качан келет билбейбиz. Жөө алса элечи. Парктарда өтүп кеткенбиз. Анда ошол кездеги мен бүгүн эстедим да, биздин мындай балдар кыздар ынтымак болуп, мындай команда сыяктуу болуп, ошондой жакшы иш-чараларга көп барчу экенбиз да. Анан мен дагы бир эстеп атканым бизде Алымкулов Курманбек Жумашевич деген азыр келе албай калды бүгүн. Токтогулда. Старостабыз группаны. Ошол старостабыз болчу да. Ошол демилге көтөрүп биринчи курста келгендер биринчи эле сессия башталганда 25 билет берет эмеспи? Биз 25 бала элек баарыбызга бирден берди да. Бүгүн кечке ушул билетти окуп келдик. Анан кечке окудук, эми бир билет окуса болот да бир күндө. Анан кечинде отурчубуз 6-да. Биринчи билетти ким окутканы айт. Баарыбыз талкуулап суроо менен мындайбы, андайбы деп тал. Анан экинчи билетти сен айт дейт. Ал айтат ошон. Анан баягы 3 күн даярданчубуз да. 3 күндө биз ар бир билетти 2 сырадан кайталап койчубуз да. Ошол бизге абдан мындай жакшы таасир берди. Анткени кайсы билет келсе дагы бизде маалымат бар. Билебиз. Ким бирөө өтө жакшы билет, бирөө орто дегендей да. Бирок баары бир эч бир билеттен биз муну билбейт элем деген, унутуп калыптын окусам да деген жок эле. Анткени талкуучурунда жакшы эске калат да. Андан экинчи курска барганда фонетикадан Жумаш агай аябай ак көңүл киши болчу. Балдар айтып калды, бул киши мындай көңүлдүн кишиси, көңүлү жакшы болсо, бааны аябай жакшы болот. Ошон үчүн биринчи жана жакшы билгендер киргиле деди. Агайдын көңүлүн көтөргүлө жакшы жооп берип. Анан баардык жакшы билгендерди алдына түзүп анан кирдик. Ошондо агай чын эле бир маалда сүйүнүп коридорго чыга барып ары бери ай окуса болот экен го деп ушунчалык 28 баланын 14-ü 5 алганда фонетикадан экинчи курста. Ушундай бир биздин мен азыр жакшы күндөрүңөрдө эстегенде дегенде балалык кез менен студенттик кезде эстейм. Агай мына азыр өзүңүз белгилеп кеттиңиз, өзү чындыгында бир муун ошол группадан өсүп чыккан экен да. Бүгүнкү күндө кыргыз педагогикасында, маданиятында өзгөчө инсандарды биз ушул группада мына биздин Ташпулат Жороев агайыбыз да сиздердин группалашыңыздар экен. Атантаяк барып мына жалпы кыргыз элине таанымал инсан.
Эми ушу бири-бириңиздерге кандай азыр өзүңүз да белгилеп кеттиңиз, ушундай бир жакшы сапаттарды жайылтуу боюнча бир өрнөк көрсөтүп бир себепчи болгон экенсиздер да. Ошондой демек дос тандаганда, жаштар чөйрө тандаганда ушул нерсеге маани бериш керек го, Эми достор өзү адамдын мүнөзүнө жараша эле дос болуп калат экен. Мисалы адамгерчиликтүү, жакшы, мындай адамды сыйлаган кишилер кээде келип өздөрү жакын болуп калат да. Мына Ташболотду айтат элем мен. Ташболоттун потенциалы аябай жогору. Бул биз ошол кезде жаңыдан мугалимдин эмне экенин түшүнүп аракет кылып атканда Ташболот турушу менен эле нукур ошондо эле мугалим болчу да. Мындай эч кандай бирөөгө көңүлүн калтырып айтпай, көңүлүн алганга аракет кылчу. Анан бизге Ташболот мындай тамсилдерди көркөм окуп берип, бизге баягы руханий жактан дагы көп таасир этчү да. Мен Ташболоттун бирөөгө бир катып айткан өмүрүн уккан жокмун. Дайыма алдыга умтулупмун. Мындай педагогикада аралашып жүрөбүз да. Көп жаңылыктарды, кээ бир жаңылыктарды ал бизден алдыга кетет Бишкектен. Мына бүгүн өзүн таануу боюнча Кыргызстанда ошону жайылтканга аракет кылып атабыз да. Мен кошоштошуп Ташболот ошолордун тренери, азыр Кыргызстанда тренерлер азыраак эле, жаңы жайылып келет. Ошонун башында турган Ташболот сынчыл ойлом. Ошонун башында биринчилерден болуп баштаганда Ташболотто. Анан Атантайды айтып калдыңар, Атантай болсо ошол кезде эле баягы достор чогулуп келатканда эле бажылдап сүйлөшүп келатса Атантай жок болуп калат эле да. Анан Атантайга десе кайра издеп барсаң бир жерге отуруп алып кагазга баягы илхам келип калат экен, жазып. Анан биз Атантайдын ырларын кайра окутуп укчубуз. Ошол баягы бала кездеги баягы мындай жан дүйнөнүн жакын болуп калгандыгы дайыма бири-бирибизди эстеп турабыз. Эч качан бири-бирибизди мындай көңүл калтыргыбыз келбейт да. Жаман сөз мындай каяш айтуу же талашып тартышууга дитибиз деле барбайт. Анткени бири-бирибизди мындай көз караштан деле сүйлөшүп атканда алдын ала эле түшүнөбүз деп айтат элем да. Мазгулжике, мынакей 35 жылдан ашып калган окшойт, түтүн булатып чогуу жашап келатканыңызда. 39 жыл, 40 жыл болуп калды. Бүткөнүңүздөргө 40 жыл болуп атат. Мына ушул турмуш жолунда агай менен чогуу жашап, сиздер мынакей чоң маселелерди коомдо көтөрүп, чоң билим берүү тармагы бул өтө оор тармак да. Үй бүлөдө кандай болот? Үй бүлөдө да мына ушул темалар талкууланып, анткени кесибиңиздер бир, көтөргөн темаңыздар бир. Бул ушул темалар үйдө дагы талкууланабы же үйдө үй бүлөлүк эле маселелер менен темалар уланабы? Үй бүлөдө деле Алмаз экөөбүз кээде баягы аял күйөөсү катары эмес, бизге де ошол коллега катары бир темаларды үйгө барганда дагы улантабыз. Мисалы Алмаз менин ою менен эсептешет, мен Алмаздын ою менен эсептешем. Бизде баягы кыргыз тилди бүткөндүгүбүздөн бири-бирибиздин немелери жанагы макалаларыбызга редактор болуп беребиз, корректор саңарайбыз, бири-бирибизге оюбузду айтабыз, оюбузду угабыз дегендей. Алмаз гана эмес, ошол Өктө, Атантайда бири-бирибиздин жана чыгармаларыбызды мындай окуп берип, карап бергенге биринчи окурмандар боло алабыз да, бири-бирибизге дайыма жанагы ойлорубузду айтабыз, сын пикирибизди айтабыз дегендейчи. Ошондой жактарыбыз бар. Бизде ошол коллега катары дагы мамилелерибиз болот да, кээде үй бүлөлүк немеден башка дагы. Огай, сизден сурайынчы, мына ушул Багдагүл эжекейнин сиздин карьераңызда, сиздин жумушуңузда орду канчалык деңгээлде деп эсептейсиз? Мен муну эки багытта айтат элем. Биринчиси, мен жасап келаткан иштерди көп учурда экөөбүз биргелешип талкуулап, мына адай окуу китептерин ошол жанакы биз 83-жылы бүттүк да, анан бери 40 жыл болду. Анан тиги 93-жылы мен адай окуу деген предметти Кыргызстанда биринчи жолу киргизгенбиз окуу программасына. Россияда деле литературный чтение деген бар, бирок бизден 6-7 жылдан киргизген алар. Кыргызстан ал жагынан алдыда кеткенбиз да. Ошол маселелердин баарында биз экөөбүз мындай чогуу биргелешип аракет кылып келебиз. Мына адай окуу китептеринде экөөбүз чогуу авторбуз. Көп мындай макалаларды чыгарып атканда да талкуулап турабыз. Анан мына жакында эле китебибиз чыкты, колубузга толук тиелек. Алдыңкы партиясын алып кече симпозиумда таркаттык. Анан бүгүн 2 нускасы бар эле. Мен филология факультетинин китапканасына тапшырып келдик. Канткенде мыкты мугалим боло алам деген китеп. Мүмкүнчүлүк болуп калганда сиздерге да беребиз. Ошол китепте дагы экөөбүз авторбуз да. Анан бул жанагы биздин илимий жактан, педагогикалык жактан дагы эр шаркка келатабыз дегенди айтсам болот да. Анан экинчи жагынан турмушта бул илимий адам болуш чынында оор.
күнү түнү иштешке туура келет. Көп учурда убактым болбой калат. Мына ошол жагынан абдан көп жардам берет. Мисалы мен кечээ айттым симпозиумда. Мен өзүмдүн кийимдердин размерин билбейм. Мен өзүм кийим албайм да. Алып келип коет, мага ошол шак келет. Бир жолу диссертация жазып аткан кезде өтө шашылыш болчу, тез бүтүш керек. Анан туфлиң начарыраак болуп калыптыр, жаңы туфли алабы дегенде мен барбай койдум. Жок. Азыр бара албайм, бир жумадан кийин. Азыр өтө мындай занят болуп атам деп калдым да. Анан бул кеткен экен, мен көргөндө элесмин, бир маалда бир туфли алып келди, кийип көрсөм тар келип калды. Өйлөп тар келип калды. Анан тар экен десем, анан кайра кеткен. Барып алып келсе, экинчиси кичине чоңураак келип калды. Анан кайра да алып барыптыр да. Барса тиги бала карап туруп сурайт дейт. Сиз ушу күйөөңүз жакын жерде окшойт. Барып кийгизип келип атасыз. Анан күйөөңүз басабы деп сурап басалам өзү алып депчи. Биз ошону эмгичеге азыр деле мен мисалы көп базарга көп бара бербейм. Размерлерин чынында билбейм. Бир нерсе алсам мындай тор эмес начарыраагын алып алам да, кийим алгандыктан дей албайм. Ошол мен жолдошум анан балдарым, уулум дагы мындай кара жумуштар бирдеке үй нерсени оңдой коюш керек болсо, колу сындуу да, шыктуу. Ал дайыма оңдоп коет. Мага көбүрөөк убакыт берип, мүмкүнчүлүк берип аткан ошол менин үй бүлөм. Албетте агай, жанагы Вазир жакшы, хан жакшы дегендей, сиздин ушул артыңызда тирек болуп, жөлөк болуп, ушу эжекебиз келаткан экен. Сиздин жалпы кыргыз мугалимдерине заманбап мугалим болуу боюнча жасаган эмгектериңизди баарыбыз баалайбыз, сыйлайбыз. Эми мен теманы ушул жака бургум келип турат, анткени сиздин бир топ видео сабактарыңызды угуп көрүп таасирленгенмин да. Ошол жаңы бүгүнкү күндө мезгил талап кылган, мына өзүңүздөр да китеп жазган экенсиздер. Ошол чыныгы бүгүнкү татыктуу мугалимдин бир 4-5 сапаттарын белгилеп кетсеңиз, учурда пайдаланып ушуну сурап калайын. Мен ошол өмүрүмдө мындай мугалим кандай болуш керек дегенди чынында дайыма ойлонуп келесиң да. Анан Мырзаки айылында номер 20 мектепте Мундусхан Жигитова деген мугалим менен мен иштешип калдым да. Ошол китепте кеңири баяндалат. Бул Салжан Жигиттин карындашы. Мектепте аябай начар окуп, зорго бүткөн мугалим, кийин укмуштай белгилүү мугалим болду. Ошол кишинин тажрыйбасын, башка баягы жаңычыл мугалимдерди турмушта алып берип, анан мыкты мугалим кандай болуш керек дегенде, биз эсептесек 100дөн ашык талап койсок болот да, мугалим мындай болуш керек. Мен бир 4 гана талапты коюп элем. Эң негизгилери деп. Бул биринчиси, мугалим өзүнүн окуучусунун ордуна өзүн кое алса, ошол ролуна кире алса, ошол мыкты мугалим. Анткени баланы түшүнүп турган, баланын ордуна өзүн кое алган мугалим эч качан баланы урушпайт. Баланын эмнеден кыйналып атканын билип, ошого жараша аракет кылат дегенди айтат элем да. Экинчиси, бул дайыма психологиялык жагымдуу жагдай түзүү. Мына мен мисал келтирип калам, биздин кичинекей балдарыбыз бар. 1-2 класста окуп жүргөндө баарыбыз эле эстесек керек. Үй тапшырмасын аткарып атканда, бечара кыйналып аткара албайса, ар жагында кичинеси жопура берет. Тиякта секирип ойноп жүрөт, бирдемени боёш керек болсо жүгүрүп келип боёп коюп кетип калат, а берки чоңу жооп бере албайт да. Кээ бир учурларда кыйналат. Анан тиги бала кыйын десең, бир жыл айына кайра ошол көрүнүш. Кичинекей. Бул жерде айырма эле мында да, баягы биз педагогтан жакшы билбей баланы отургузуп алып, үй тапшырмасын кылабыз деп отургузуп алабыз да, мажбурлап. Бечара туткунга түшкөндөй болуп отуруп, башында иштебейт да, мындай кыйналып отурганда. А тиги бала эркин да. Диванда секирип жүрөт, эшикке чыгып атат, келип атат. Эркин жүргөн кишинин башы жакшы иштейт да. Тоскоолдук жок. Ошон үчүн мугалимдин экинчи сапаты бул балага эркиндикти камсыз кылаш керек. Баланы кыспаш керек. Баланын потенциалын ачканга мүмкүнчүлүгү болуш керек дегенди айтат элем да. Анан үчүнчүсү бул мугалим өзүн дайыма өнүктүрүп туруш керек. Билиш керек, өзүн кантип өнүктүрө алат, ички жан дүйнөсүн кантип. Адам катары ал өсүп туруш керек да. Адам катары өссө, ал адис катары өсө берет. Өзүн адам катары өскөн киши сөзсүз адистигин кошо кетет, адисти калтырбайт. Анан төртүнчүсү бүгүн заман ошондой болуп калды, бул санарип компетенттүүлүк. Бүгүн мугалимдер үчүн бул керек. Анткени балдар алдыга кетип калып, анан көп эле артта калып калса болбойт да. Азыраак артта калса боло берет. Анда себеби кыйын мугалимдер балдарды керек болсо өзүнө жардамчы кылып атат. Өзү эле кээ бир мугалимдер кыйнала берет да, жанагы компьютерди колдонгон, интернетти колдонгон. Балдар билген балдардын мүмкүнчүлүгүн колдонуу коюп коюш керек. Эң сонун кылып эле. Кайра ошондон балдар рахат алат да, алдыга умтулат деп. Ушул 4 сапатты аткарган болсо, бүгүнкү күндө ал мыкты мугалим деп эсептейм. Мына ушул 4 сапатка ээ боло албаган мугалимдерди бүгүнкү күндө мектепте мындай ордун жаңылоо керекпи, же кандай жолу бар? Мисалы, ушул 4 сапаттын 4-өө да жок мугалимдерибиз тилекке каршы бүгүн иштеп атат да. Же болбосо ошолорго ушул маалыматтар жеткирүүнүн кандай аракеттери болуп атат? Мен ушул 2 суроону бир эле берейинчи. Бул биринчиси бизде мындай болуп калды да. Убагында билим берүүгө мамлекет көңүл бөлө албай калды да. Ал тургай айлыгында кечиктирип берип атып, анан ушундай болуп калды. Мектепти бул жогорку окуу жайларын бүт эле өзүңөр жашагыла деп бөлүп койбодубу?
өзүңөр жашагыла, өзүңөрдүн жаныңарды өзүңөр баккыла. Бюджеттен акча жакшы бөлүнбөй калды да, жанагы гранттык орундардын берет. Ол башка жагын бүт булдар өздөрү, жогорку окуу жайлары өздөрү иштеп таап атпайбы. Анан мектептерге дагы жакшы көңүл бере албай калган кезде мамлекет мектептерге талап кое алган жок. Сен мага тийбе, мен сага тийбейин принципимен эптеп эле мындай кылдырап келди да. Ошонун натыйжасында биз сапатты аябай жоготуп алдык. Эптеген эле бирөөлөр дагы мугалимдик болуп келе берди. Мына акыркы кезде мамлекет азыр көңүл бөлө баштады, айлыктарды көтөрдү, жанагы каражаттарды өткөн жылы дээрлик бюджетти 2 эсе көтөрүп койду. Билим берүү системасынын бюджетин 2 эсе көтөрүп койду да. Ошондон кийин мугалимдердин ичинде мына аттестация башталды. Мугалимдерге талап башталды. Бүгүн жанакы курстан өтөт элем, билими жогорулатат элем деген мугалимдердин саны кескин өсө баштады. Мына ушуну мамлекет колго алыш керек. Мен айтайын дегеним 2 багытта кетиш керек да. Сөзсүз эле талап кылып, аттестация менен коркутуштун кереги жок. Шыктандыруу маселесин дагы. Эми азыр STEM предмет айлыкты көтөрдү, STEM предметтердин дагы 20%-га көтөрдү. Анан дагы бир багыты бүгүн мени кубандырган нерсе билим берүүгө салым кошот элем деген уюмдар, эл аралык уюмдар, активисттер, мына меценат болгон ишкерлер билим берүүнүн маанисин түшүнүп башташты. Биз азыр бөлүнүп жарылбай, жанагынтип мектепке блогер асылып же тиги асылып, бул мен айтат элем, бул жаман үлгү, начар үлгү. Бир кемчиликти таба калса эле жүгүрүп барып ошону көрсөтө берген. Колдон келсе жакшы жагын тапсын. Мына 30 жылдан бери мыкты болуп иштеген мугалимди чыгаргандар кимдер? Барбы? Аз. Анын ордуна чаң болуп калса жүгүрүп жүргөн блогерлер толтура. А эмне үчүн баягы азаттык бир чыгарды эле? Бир айылдан бир айылга канча ат менен барып жүрүп канча жыл иштеген мугалим бар. Мына Акталада бир мугалим бар экен, үйүнүн бир чоң залын доска илип туруп класс кылып алыптыр да. Бекер эле түштөн кийин калоочуларды балдарды окутат экен. ОРТга даярдайт, башкага даярдайт. А буларды эмне үчүн алып чыкпайбыз? Же болбосо ошол жанагы мындай тажрыйбасы элге жайылып аткандарды чыгарыштын ордуна кээде мындай терс жакка көбүрөөк окуп кетип атабыз да. Мен чакырып кетет элем, бүгүн алдыга жылам деген мамлекет бул сын менен жыла албайт. Бөлүнүп жарылуу менен, ыйкы-тыйкы менен жыла албайт. Качан биз бир команда, ооба талаш тартыш болуш керек, пикирлерде болот. Ал бирок бир пикирге келгенден кийин, чечим кабыл алгандан кийин биргелешип аракет кылсак, ошондон натыйжа болот. Ага, мен сиздин сөзүңүзгө толугу менен кошулам. Өзүм журналист катары кээде биз да ошо блогер болуп өзүбүздүн жумуштар жасайбыз. Чындыгында эми баягы турмуштун башка тармактарына критикалык тон менен, критикалык көз менен карап, ошол жактын кемчилигин баягы ашкерлесек, өзгөчө жасасак болот, өзгөчө мамиле жасасак. Ал эми билим берүү тармагы чындыгында назик тармак экен да. Бул жака мамиле жасаганда абайлаш керек экен. Мен учурдан пайдаланып тема ачылып калды, кесиптештерге да кайрылып кетет элем. Ага, мына жогоруда сиз 4 сапатты белгилеп кеттиңиз, анан экөөсү окуучуларга байланыштуу сапат болуп атат да. Мындайча айтканда окуучуну түшүнүш керек, окуучунун көзү менен караш керек, экинчиден ошо окуучуларга бир психологиялык абал түзүп бериш керек депчи. Деги эле биздин билим берүү системабызда ушу окуучуларды түшүнүү көбүнчөсү мындай билим берүү министрлигинин аталышы да берүү да, берүүчүлөрдүн гана маселеси көп талкууланат да, мугалимдердин квалификациялык талаптары деп, сабактардын өтүшү, ал эми баягы алуучулардын көйгөйү, алуучулардын абалы, психологиясы, кабыл алуу тараптын проблемасы чындыгында биздин жалпы эле билим берүү системасында экинчи планда калып кеткендей же такыр эле көз азында калып кеткендей мага туюлат да. Бул сиздин мына көтөргөн маселеңиз экөө дагы окуучуларга түздөн түз тиешелүү экен да. Демек бул жакта бул маселе өтө олуттуу окшойт деп мен да тура эле ойлонгон окшойм деп ойлонуп атам да. Мен бул пикирди толугу менен колдойт элем. Анткени билим берүүнүн сапаты, натыйжасы эмнеден көз каранды? Баланын алган билиминен, таалиминен көз каранды да. Баланын жетишкен ийгилигинен көз каранды. Биз ошол баалап атканда, мисалы, мен кээ бир учурларда жанагы жылдын мугалими сыяктуу конкурстарга көп катыштым да. Анан ошол жерде көп талаш болуп калат да. Кээ бир айтат, сабак өтөт мугалим, ой, укмуш мугалим экен. Тим эле такылдайт, тарсылдайт дешип ошо жогору баа койгон учурлар болот да. Анан мен айтам, мага мугалимдин тарсылдаганын кереги жок. Ал маанилүү эмес. Эгерде окуучусу тарсылдаса, мына ошол мугалим. А мугалим керек болсо көрүнбөй деле койсун. Байкалбай деле койсун. Анткени Конфуцийдин сөзү бар да, мыкты мугалимдин сабагында бала өзүм эле ушуну үйрөнүп алдым деген сезимде болот деген. Анан бизде көп учурда мугалим тарсылдаганан балдары коркуп, үркүп, баягы тартипте болуп калган, бул туура эмес көрүнүш. Айтып аткандай эле биз колдон келсе баланы потенциалын ача алсак, мына ошол чыныгы мугалим. Анан мен педагог болуп калганыма көп сыймыктанам да, анткени көчөдө жүргөндө
кичинекей балдар жүргөн болот да. Бала бакчага барган бала деле мындай көрүп туруп эле түшүнөсүң. Мүнөзүн да түшүнөсүң, эмне үчүн ошондой кылып атканын бирisi жасап аткан болсо. Бүгүн дагы жана кичинекей балдар келип урдап бийлетип беришти. Ар бир баланын мүнөзүн көрүп турасың. Ошол эле нерсе турмушта мындай көчөдө кечип аткан кишини деле, сүйлөп аткан кишини деле көрүп турганда, ал кандай адам, деңгээли кандай, мүнөзү кандай деген нерселерди адамды дароо түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Агай, сиздердей мына ушул тармактын кени болгон инсандар менен канча сүйлөшсөң да сөз түгөнбөйт. Абдан жакшы баалуу маалыматтарды, кеңештерди айтып атасыз. Жыйынтыктоочу суроо катары айтайын. Ушул тармакка бел байлаган жаштарга, келечектеги мугалимдерге кеп кеңеш катары эмнелерди айтат элеңиздер? Экөөңүзгө деле суроо. Мен мугалим болуу деген сөз бул психологиялык жактан башында эле айтыш керек да. Мен бирөөнү үйрөтөм, бирөөнү адам кылам деген ойдон алыс болуш керек. Бирөөнү окутам, бирөөгө үйрөтүп коем деген. Мугалим болом деген. Мына мен өзүмдү мыкты адам катары тарбиялашым керек. Мен өзүмдү өстүрүшүм керек деген бул биринчи маселе. Эгерде ошол киши өзүн өзү өнүктүрүп, өзүн өзү таанып аткан болсо, бул билим дагы, тарбия дагы үлгү аркылуу кетет. Мына ошонун адамдын таасири башкаларга болгон мындай таалими жогору болот да. Анан аны эгерде адам өзүн өстүрсө, бул коомду дагы ал барктуу адам да. Элдер урматтайт, окуучулар урматтайт, ата-энелер урматтайт. Бул коомдо бактылуу жашагысы келген киши, мына мугалим болом деген киши. Биринчи кезекте ою ушундай болуш керек. Мен өзүмдү өнүктүрөм. Мен өзүм аркылуу башкаларга жакшы мамиле кылам, башкаларды мындай үлгү боло алам деген. Ошого көңүл бөлгөн болсо, анда ал мыкты мугалим боло алат. Абдан жакшы, рахмат. Эжеке, сизде? Мугалим мөмөлүү дарак дегендей ар бир кесип ардактуу да. Эгерде ошол мугалим болобу же башка кесиптин ээси болобу, өзүнүн кесибин сүйсө, ал менимче жакшы мугалим болот да. Кесипти сүйүш керек, башкысы. Андан кесибин сүйгөн кишиден жаман мугалим чыкпайт да. Рахмат. Урматтуу биздин ушу билим берүү тармагынын алыптары деп айтайын. Бүгүнкү күндө мына үй бүлө жалпы үй бүлөлүк түндүгүңүздөр көтөрүү менен биргеликте эле ушу билим берүүнүн түндүгүндө көтөрүүнүн аракетинде жүрөсүздөр. Кудай таалам үй бүлөлүк бакыт берсин, баштап аткан, жасап аткан ишиңиздерге береке берсин. Бекемди рахмат. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Жаштарга билим талимди жайылта бергиле. Мен бир кичинекей кыстармага. Албетте. Мен жанагы кээ бир учурда мен кийин чоңойгондо, жашым келгенде мыкты адам болом дей беришет да. Жок, бул бала кезден эле кетет. Мына мен бала кездеги принциптерим өзгөргөн жок. Азыр кээ бир мектептеги балдар же студенттер ойлоп калат да. Мага да убакыт бар кийин. Жок, азыркы эле деңгээли жетиштүү. Азыр студент болуп турганда турмушта толук түшүнөт. Ата-энеге кандай мамиле кылыш керек, достко кандай мамиле кылыш керек, тарыхка кандай мамиле кылыш керек экенин алар билет да. Болгону турмуш ошону тереңдетип, бекемдеп эле коет. Ал азыр булар өзүнө ишеним бериш керек. Жок, мен азыр турмуш түшүнөм, мен адам катары билем. Мындай тайсалда коркуп богда деп айтат элем да жаштарга. Азыр силер баарын түшүнүп турасыңар. Болгону турмуш силердин ошол силердин көз карашыңарды эле кичине тастыктап бекемдеп коет. Тартынбагыла, аракет кылгыла, коомдо бир ийгиликтүү адамдардан болгула. Чоң рахмат агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Алмазбек агайдын мына ушундай баалуу кеңештерин дагы да көнөнүрөөк угууну кааласаңыздар, YouTube'га кирип издесеңиздер, албетте агайдын абдан мугалимдер үчүн, ата-энелер үчүн, биз үчүн зарыл болгон маалыматтары көп. Ден соолуңуздар бекем болсун. Юбилейиңиздерди жакшы өткөрүңүздөр, бата тилектер кабыл болсун агай. Саламатта калыңыздар.